Эми 6-чы пункт. Маани маңызы мүчөлүк акы, взнос болуп эсептелген жогорулатылган баалуу. Демек, ошол кошулган үчүн мүчө членский взнос, мүчө болгон үчүн акча төлөп атасың деген. Биз иштеген компания тармактык маркетингде көпчүлүгүндө жок. Кээ бирлеринде анча бар, символикалык сумма, 270 сом, 200 сом. Кээ бир компанияларда кымбатыраак болушу мүмкүн. Бул чет өлкөдө көбүнчө батыш өлкөлөрүнөн келген компанияларда бар. Бирок ал атайын кымбат аткан эмес, ал чет өлкө үчүн нормалдуу. Биздин мамлекеттер үчүн бул кымбат болуп турат. Ал ар кандай каталог жана башка. Ошолор башка чет өлкөдөн чыгып атат. Так, мен талкууга өтүп кеттим. Эми биз толук фатвадагы текст окуйлук. Кээ бир товарлар жана кызматтар пирамидалык түрдөгү тармактары аркылуу мындай компаниялардын жогорку кирешеге ээ болуусу жана дистрибьюторлоруна комиссиялык акы төлөп берүүгө жөндөмдүү болуусу үчүн жогорулатылган баада сатылат. Башкача айтканда түшүндүрүп кетейин. Ошол адамдарга биз айлык акы төлөп бериш үчүн, ошолго киреше төлөп бериш үчүн биз товарды кымбаттатып сатайлы деген көрүнүш болуп атат. Бул боюнча да азыр жооп беребиз. Мындайча айтканда, компания өзүнүн негизги кирешесин сатуу агенттери тарткан жана кызматкерлердин мүчөлүк акыларынын взносторунун эсебинен топтойт атат. Бул тажрыйба маани маңызы сүткорлук болуп эсептелген каржы пирамидасына окшошуп кетет атат. Мына көрдүңүз. Демек, эми жооп бере баштайбыз. Биринчи, демек, жогорку кирешеге ээ болуш үчүн дистрибьюторлоруна комиссия акы төлөп берүү үчүн ушул үстүнө акча кошуп атат дейт. Бул адамдар дагы деле маркетингти түшүнбөйт окшойт. Маркетингдин өзүнүн чыгашалары бар. Маркетингде өзү чыгашы бар. Мисалы үчүн сиз бир айталы, наңгайым рекламанын кереги жок, бирок айталы бир суу чыгардыңыз. Ошол сууду элдер тааныбаса албайт. Ошого ким кошулат? Плюс басыңыздар. Мындай болот, 5 басыңыздар, 5ти басыңыздар, 5. Ким кошулат? Эгерде сиз суу чыгарсаңыз, конкуренция көп болгондуктан сиздин сууңузду эч ким тааныбаса, эч ким албайт. Косметика да ошондой. Үй каражаттары да ошондой. Кыргызстанда мисалы үчүн бир товар чыгарчы болсо кимдирби, бирок аны эч ким тааныбаса, эч ким албайт. Бул эмне? Ушундай мисалы үчүн айталы, Харт деген бир айталы, бир кир жугуп барып чыкты. Харт мына карап ойногон Харт. Түшүнүктүү, макул. Ким тааныган алабыз, мен тааныбайм, албайм. Деп албайсыз. Ким ошого кошулса 5ти басып коюңуздар. Маркетингде эгерде сиз рекламага чыгаша кетирип, элге таанымал кылмайынча, рахмат, элге таанымал кылмайынча эч ким аны албайт. Көрдүңүз, бирөө жагын алыш үчүн биз аны реклама жасаш керек. Бул өзүнчө бюджет. Ошончо рекламага өзүнчө бюджет бөлүнөт. Кээ бир товарларда бул 30% болушу мүмкүн, кээ бир товарларда бул 50% болушу мүмкүн, кээ бир товарларда бул 60-70%га чейин барат. Кээ бир товарларда бул 10%, 20%. Кандай товар? Мисалы үчүн, нан, пан сыяктуу кекс-мекстерде бул 10%дан ашпаш керек. Көбүнчө билишимче ушундай да. Ал эми косметика, шампунь бул сыяктууларда 30%дан көбүрөөк болушу мүмкүн. Кээде 50%га чейин барат. Эмнеге дегенде анын курамы мындай экономдуу да, көбүнчөчү. Экономдуу курамдары болот, ошондой. Негизинен ошол бир сиз алып аткан баанын бир жарымы бул заводдон чыккан баа да. Анан жеткирип берген баа, ошондой. Сиз шаарыңызга чейин жеткирип берген баа. Жарымы бул маркетингке кеткен чыгаша да, примерно ошондой. Муну билбейт окшойт бул адамдарчы. Дагы деле эмнеге маркетинг темасында иштебеген бул адамдар, түшүнөм аларды. Маркетингке өзүнчө чыгаша болот. Ошол чыгашаны кадимки линейный маркетинг башкача иштейт, тармактык маркетинг башкача иштейт. Бул боюнча да кийинки слайдта аз көрүп кетебиз. Ошол чыгашаны үнөмдөп туруп бизге реклама ишибизге төлөп берет. Ошону бул жерде жазган адамдар түшүнбөй атат. Эми мүчөлүк взнос деп, мүчөлүк взнос жок бул жерде. Биз иштешкен компанияда мүчөлүк взнос такыр жок бийликте. Сен катталган чүчү төлө дебейбиз. Эмнеге дегенде каталог колуна бербейбиз. Каталогду каалаган адам өзү сатып алат. Ал эми мисалы үчүн кээ бир компанияларда бар, 200 сом бер деши мүмкүн, 500 сом бер деши мүмкүн. Бирок ошол 500 сомду сиз мүчөлүк акы эмес ал. Ал сиз колуңузга каталог аласыз, пробник аласыз. Анан кандай бир брошюраларды алышыңыз мүмкүн. Ошол бул сиз ишти баштооңуз үчүн реклама жасоо үчүн керектүү каражат. Каталог сиз колдон жасаны, пробниктер кээ бир компанияда 20 сомдук, 30 сомдук арзан продукттер. Мисалы үчүн бизде арзан элге жеткиликтүү болсун деп 20 сомдук, 25 сомдук, 27 сом, 27 сомдук пробниктер. Ал идиши чакан. Кээ бир компанияда ошол пробник 100 сом турат. Ошон үчүн сиз 1000 сом берип катталасыз, 1000 сом бергенде сизге колуңузга ошол пробниктерди берет. Бирок ал 100 сомдук пробниктер ал чоң-чоң, идиши чоң-чоң. Эмеси. Айнеги шишеси да ал калың болот, түшүп кетсе сынып калбайт. Биздики жукара. Ошон үчүн. Бирок биздики арзан болгон үчүн көп адам өзүнө ала алат да. Ал эми кээ бир компанияда кымбат болгон үчүн ала албайт. Бул эми ар кимдин ар кандай саясаты. Бул мүчөлүк акы алуу эмес, бул ошол ишти баштоо үчүн керектүү каражат. Сиз мисалы үчүн бир бизнес башташ үчүн бир саласта турабы, жок дегенде мисалы үчүн бир выставкага чыгам десеңиз, өзүңүздүн товарыңызды алып чыгам десеңиз,
Сиз биринчиден орунга төлөйсүз, анан ошол стендтер жасаганыңызга, ошол баннерге төлөйсүз, ошол пробниктерди, образецтерди жасаганыңызга мунун баары чыгаша кетет. Ошол сыяктуу сиз реклама ишинде иштейм деп атасыз, ошон үчүн сизге керектүү пробниктерди мына өзүңүз жыттап көрүңүз, бир жерге көрсөтүңүз деп ошону беришет. Ошол компаниянын бул мүчөлүк акысы эмес, бул сиз ишти баштоо үчүн куралды сатып аласыз. Курал сатып алганыңыз демек сиз бизнеске кошулганыңыз. Ошон үчүн бул жерде мүчөлүк акы жок болгон үчүн бул айыптоо дагы деле негизсиз болот. Бул каржы пирамидасына тиешелүү болот. Ошон үчүн тармактык маркетингге мунун кандай тиешеси бар деген суроо. Мына биз иштешкен компанияда мына мисалы үчүн шампуньдар 65 сомдон 105 сомго чейин, 300 сомдуктар да бар, 200 сомдуктар да бар. Мен эң жеткиликтүү бааларды айтам. Анан кантип кымбаттатып жатат? Кымбаттап кетип аткан жок. Сиз ошол шампуньдарды ушул сыяктуу 200 мили, 250 милини дүкөнгө барып, базарга барып карасаңыз, баасы ошондой эле болуп турат. Кана айыптоонун далили кана? Жокпу? Жок туруп арам деп коюп атат, Кана мен силерге далил көрсөтүп берсем, мына андай эмес деп атам. Эми ушудан кийин кантип арам деп айтасыз? Мына тиш пасталарына, зубной паста, тиш пасталары деле ошол 70 сомдон 135 сомго чейин, 200-250 сомго чейин бар. Бирок орто мына ана масс-маркет ушул тиш пасталар. Бизде масс-маркет да бар, бизде кымбатыраак алам дегендер үчүн да бар. Албетте сапатында, акчасында айырмасы бар. Так, мына могул жерде идиш жуугуч каражаттар, казан агарткыч каражаттар, мына бүт мен айтып отурбайын, окуп отурбайын, базар менен дүкөндүн баасында эле. Мына могул жерде самындар, геллер, душалар бүт ошол жеткиликтүү баада. Эми мен силерге жанагы мен айтып кеткен нерсени далилдеп кетейин. Демек, мына продукцияларды көрсөтүп бердим, негизинен жеткиликтүү баада. Кантип кымбат ошол элдерге мен төлөп берейин деп кантип кымбаттатып жатат? Кантип ошону кошуп салат? Кошуп салаткан жок. Бул да түшүнүк жок адамдардын жазганы. Жок, адамдар тартып бизнеске кел деген бул команда куруу максатында. Ошолор аркылуу биз сатайлы элдерге, ошолор аркылуу биз маалымат жеткирели деп ошолор чакырып атат. Ал эми кардар болсо, албетте кардар болуп, содагы мына сага өзүң үчүн мындай сонун выгодный, пайдалуу моменттери бар. Биринчиден сен арзан аласың, 20% арзан. Экинчиден сен билектерди аласың, компаниянын өзүнүн акция билектери бар, шарттары. Үчүнчүдөн сен ошол сапаттуу продукциянын кээ бир бөлүгүн дүкөндөн таппайсың деп атабыз. Ошон үчүн сага көп жактан утуш деп сунуш кылып кардар чакырып алып атабыз. Мунун эмнеси жаман? Ар бир дүкөн өзүнө кардар алып келгиси келет. Биз дагы тармактык маркетингде бул дүкөндүн бир түрүбүз. Башка дүкөндөргө биз өзүбүз барсак, бул дүкөн сиздин үйүңүзгө келип атат деп атабыз. Ошондой дүкөн. Ошол дүкөндө биз соода кылыңыз деп реклама жасап атабыз. Мунун мүнөсү жок. Демек, ошол кардарды биз болгону өзүм үчүн алгым келет, мен дагы оптон алгым келет десе каттап коюп атабыз. Эгер жок, мага өзүм үчүн мен алам, бирок силер аркылуу алсам, анда биз алып сатып атабыз. Анда биздин колубузга алат, биз аны сатпай атабыз. Анда уюм, жанагы базардагыдай уюм бар, бирок аны түзбөй атабыз, каттабай атабыз. Мына базарга окшош көрүнүш тармактык маркетингде деле бар. Ал мени аркылуу алса, анда уюм жок, биз аны каттабадык. Эмнеге дегенде, кимди чакырып келди, бул жерде көрүнүштүн кереги жок, компания үчүн, мен үчүн алат, болду баары. Бирок менде ортодо 30% киреше калат. Мен оптон баада алсам, 30% кошулган баада сатып атам. Базардагы сатуучу кошулуп. Так, эми мына маркетинг планда, маркетингте кайсы жактан үнөмдөп калат? Компания ошол бизге төлөгөн кирешени кайдан алат? Ушуну түшүнбөстөн, мына фатваны жазган адамдар түшүнбөстөн айыптап атат. Азыр мен көрсөтүп берейин, кайсы жактан алат? Төлөмдөр кайдан алып келет? Мына көрөлү. Маркетинг чыгашаларынын үнөмдөлүшүнөн. Маркетингке, рекламага ар бир компания өзү чыгаша кетирет деп атабыз, рекламага. Ошонун үнөмдөп атат бул компания. Азыр мен көрсөтүп берейин, үнөмдөп атат. Биринчиден ошол несенен анан бизге төлөп берет. Экинчиси, ортомчулар жана айттык, дүң саткандар деп атабыз, крупный дүң, чоң дүң, андан кийин орто дүң, андан кийин майда дүң сатуучулар кошуп сатып атат үстүнө. Товардын баасы кымбаттап кетип атат. Анан дүкөндө розницада акыркы бирөө кошуп сатып атат. Ошону кошуп келгенде көп болуп кетет. Муларды чийип салып, жок, силердин бизге кереги жок, керегиңер жок деп туруп алып салды. Үнөмдөлүп атат, үнөмдөлүп атат, ошолор үстүнө кошуп сатып аткан, эми компания өзү кошуп сатып атат. Натыйжасында канча каражат үнөмдөлүп атат. Ошону анан бизге жасаган кызматыбыз үчүн бизге төлөп берет. Ушуну түшүнбөстөн көп тармактууду силер эптеп адамдарга төлөп бериш үчүн. Кимге кызыгы бар анан? Тармактык маркетингге эмне кызыгы бар? Элдерге жөн төлөй бериштин. Жөн эле ортомчолгон үчүн. Жинди үй алар, жиндилер ачкан. Жок, ал жакта да экономисттер, маркетингде ушундай түрү бар. Ушул маркетинг, биз ушул маркетингди ушул түрүн колдойбуз. Себеби жаңы баштаган компания үчүн кадимки жол менен баруу өтө кымбатка түшөт. Мисалы, телевидениеге төлөйм мен, газета журналга төлөйм, шиттерге төлөйм, жылдыздарга, актерлорго төлөйм десе, аябай көп акча кетет рекламага. Жаңы компания үчүн бул оор келет. Ошон үчүн жаңы чыккан компания мен тармактык маркетинг жолун тандайм деп, кээ бир компаниялар ошол жол менен тандап, ушул жол менен кетип атышат. Азыркы учурда конкуренция аябай көп, реклама аябай көп. Ошол конкуренцияны утуштун жолунун бири бул тармактык маркетинг аркылуу
иштөө болуп атат. Дагы бир утуштардын бири бул интернет рекламасын көп жасоо болуп атат. Мына могул сүрөттө көрүп атабыз. Мына дүкөндө мына Айгүл Айданага айтты, жана биз айттык да, дүкөндө товарды мактап, Назгүлгө айтты, Мадинага айтты, Берметке айтты. Булар ансыз деле бул ишти жасап атат. Ансыз деле бул реклама ишин жасап атышат. Тармактык маркетинг ошол реклама жасаганыңыз үчүн ооздеки бири-бириңиздерге айтып бергениңиздер үчүн мен акча киреше төлөйм деп. Ушуну акчаны кайдан алат деген суроо. Кадимки дүкөндөр чөнтөгүнө салып коюп атат. Же болбосо чөнтөгүнө бир бөлүгүн салып коюп атат дагы, кардарлар бекер акысыз иштеп берет. Чөнтөгүнө салып коюп атат да, бир бөлүгүн анан ММКга иштетип атат. ММК деген бул эмне? Бул массалык маалымат каражаттары. Телевидение, щит, газеталар, журналдар жана башка булардын баары, интернет баракчалары, YouTube каналдар, булардын баары бул эмне? Бул массалык маалымат каражаттары. Кимдин көрүүчүсү, подписчиги аябай көп болсо, көрүүчүлөрү, угармандары ошол радио же ТВ аркылуу көбүрөөк жарыя жасаганга аракет кылышат. Бирок заман өзгөрүп атат, мурункудай телевидение аркылуу реклама жасоо аз болуп калды дагы, эми аз болуп калгандыктан интернетке өтүп кетти, жана актер жана жылдыздарга өтүп кетти, блогерлер. Мына мисалы үчүн менин келечегиме дарыяга дайым белектер жөнөтүп турушат. Ушул мисалы үчүн айтабыз, сушини же самсаны жеп көрүп мактап коебуз. Көрдүңүз, ал ошол жарыя жасап коет, бирок ошол белек алып атат, мына көрдүңүздөр. Мына көрдүңүздөр, кимдин подписчиги көп болсо ушул кетет. Ошол кеткен каражатты компания азайтып атат дагы. Ошол блогердин ордуна көпчүлүк адам, бир блогер албасын, көпчүлүк адам алсын деп атат. Ошол жака кеткен киреше чыгашаны бул жака кардарларга жөнөтүп атат. Бир актер, блогер эле бай бербесин, телевидение эле бай бербесин, жана башкалар эле бай бербесин. Биз булар менен иштейли деп атат. Себеби кардарлар бизге акча кайдан түшөт? Кардардан түшөт. Ошо кардарлардын арасында мен реклама ишин жасап иштейм, өзүмө продукциямды акысыз кылып алайын же арзан кылып алайын десе, кошумча иштесин деп мүмкүнчүлүк берет. Анан барып бул уже чоң бизнес кайланды. Эмнеге ал жолду тандап атат? Жөн эле элдерге пайда болсун деп любой компания кирешени мен көбүрөөк табайын, чыгышын азыраак жасайын деп. Телевидение учурунда аны эч ким эсептей албайт деп айтып атабыз. Эсептей албайт. Телевидениеде сиз канча адам көрдү, анан канча адам өз үчүн алды эсептей албайсыз. Эсептеш кыйын да муну. Канча адам ошол көргөндөн кийин бизге кайрылды. Эсептей албайт аны. Радио эсептей албайт. Щит да эсептей албайт. Биринчиден. Экинчиден, суроолоруна жооп бере албайт. Жооп бербейт. Блогер да жооп бербейт. Продукция боюнча кийин сурасаңыз жооп бербейт. Ошол жак кайрылган деп коет. Ал эми биз ошол ишти жасап атабыз. Жооп берип атабыз. Өзүбүз жарыя жасап атабыз, өзүбүз жооп берип атабыз. Анан бизге төлөйт анан кызматы үчүн. Төлөйт да. Телевидениеге төлөгөн эффективдүү болбой атса, эсептеп бере албаса, ага минутасына төлөсө, телевидениеге, щиттерге минутасына, айына, содага карабастан төлөйт. Сода болбосо дагы төлөйт ал. Себеби алдын ала төлөйт. Ал телевидение, щиттер содаңыз аз болсо дагы алат, минутасына алат. Ал эми бизге содабыз үчүн төлөп атат. Ошондо тармактык маркетинг компания реклама тармагында чыгашаны азыраак төлөп атат, утуп атат. И көп төлөөчү болсо дагы ал жасаган иш үчүн төлөп атат. Орто жолдо жөн эле төлөбөйт атат. Аны эсептеш үчүн каттайбыз деп атат. Ошондо каттаганда билинет деп атат. Кимдин кардары кандай сода кылды, кимдин кардары көбүрөөк сода кылды, кимдин кардары азыраак сода кылды. Ошол жерде төлөйт деп атат. Ошон үчүн маркетинг план деген түшүнүк бар. Маркетинг менен маркетинг планды адаштырбаңыздар. Маркетинг менен маркетинг план бул эки башка түшүнүк. Маркетинг план бул сиз маркетинг ишин жасаганыңыз үчүн кирешени төлөө планы. Маркетинг бул кардар, базарды изилдөө. Ошол маркетингди түшүнбөстөн ушул фатваны туура эмес жазып коюшат. Биз маркетингди билген үчүн, биз маркетингди билип түшүнгөн үчүн биз окуп эле бул нерсе жокку бул жакта, булар түшүнбөй эле жазып койгонго деп айта алабыз да. Чынында булар мына көрүп атабыз, мына чынында ошол актер, жылдыз, ырчы баары булар чынында өздөрү ал товарды колдонбой атат. Колдонуп көрүшү мүмкүн бирок колдонуп көрбөй мактагандар да толтура акча үчүн. Аны биз билебиз, ошон үчүн деп эле угуп коебуз. Эми жакшы жаман барганда көрөбүз. Бир барып көрөбүз. Анан кийин ал жакшы болсо бирөөлөргө дагы акысыз реклама баштайбыз. Тармактык маркетинг деп атат. Ооба, блогерлерди аркылуу деле реклама жасайбыз, ТВ аркылуу деле жасайбыз, бирок алар аркылуу биз азыраак жасайбыз дагы. Кардарлар аркылуу жана бизнес уюштуруучу, биз сыяктуу бизнес уюштуруучулар аркылуу, реклама ишин уюштуруучулар аркылуу жасайбыз деп атат. Өздөрү. Биз өзүбүз колдонуп анан мактайбыз. Кардарлар өзү колдонуп анан мактап анан бизнес кура баштайт. А блогерлер колдонбой туруп мактап атат. Жалган айтып атат. Мындайча сонун товар деп мактап атат, алдап атат. Жалган айтып атат. Ошону адал деп коюп атат дагы. Тармактык маркетинг жок, биз ал жол менен барбайбыз, биз бул жол менен барабыз десе, бул арам. Көрдүңүздөр? Эмнеге? Түшүнүк жок. Маркетинг илимин жакшы түшүнбөйт алар. Демек айттык, биз маркетинг чыгарачылардын үнөмдөлүп атат. Телевидение, актер жана башкаларга азыраак төлөп атат. Себеби алардын канча соода кылып бергенин биз билбейбиз, эсептеш кыйын. Могул адамдар аркылуу биз эсептей алабыз. И чындап жасаган иши үчүн төлөй алабыз. Үнөмдөлдү маркетинг боюнча.
Так, орто жолдо эми ортомчуларды жыйынтып атат. Мына көрсөткөнбүз, буга чейин мына бирөө Түркиядан товар алып келди, Кытайдан, Бишкекте бир оптом, Ошто да бир оптом отурат, Бакинде да бир оптом отурат, Исфанада да бир оптом саткан отурат. Лейлекте акыры бир розница дүкөнүнүн ээси же бир точканын же павильондун ээси сатып атат ошол товарды. Мына ошол ортомчуларды алып сатат. Булар орто жолдо жөн кошуп товарымды кымбаттатып атат. Мен андан көрүп булардан азданыраак же ошо баада эле берейин, бирок доставканы өзүм колума алайын. Салык орто жолдо жөн эле ар бири төлөп атат. Мисалы чоң, буга чейин айткам же, чоң уюм болсо НДС төлөнөт. НДС дагы кымбат болуп кетет. Кичинекей уюм болсо эми ал патент. Мисалы үчүн кичинекей уюмдарда патент. Бирок чоң уюм болсо уже мына кайсы жерде болбосун азыр налоговый салык кызматкерлери бюджетти текшерип жүрүшөт, кассага аппарат койгон деп. Мына көрдүңүздөр. Бул ошол НДС көп суммада сатып алса НДС төлөсүн деп атат. Мына ошол НДС ар бири төлөп отуруп кымбаттап кетип атат. Андан көрө бир компания өзү алып барып өзү сатчу болсо НДС бир компания төлөйт. Натыйжасында ал кыйла киреше, кыйла чыгашаны үнөмдөп калат. Кыйла кирешеси көбөйөт. Анан ошол кирешеден биз менен бөлүшпөсө андан ким менен бөлүшөт? Кызмат жасаган үчүн. Ошол албетте компаниянын кызматкерлери бар. Бишкекте Кыргызстанда бир оптом бир склад ачылган. Ошол жерде жетекчилик ушунун баарын карайт. Аларга киреше төлөйт, өзүнчө процент төлөйт. Бирок товар кымбаттап кетпейт анын эсебинен. Кымбаттаса кичине кошулат, бирок ал да кызмат үчүн, ортомчулар үчүн эмес. Тармактык маркетинг ошол эле мына, ошол ортомчулардын ордуна биз болтабыз. Анан ошол ортомчулардан үнөмдөлгөн каражатты бизге төлөйт, анан кайдан төлөйт? Ошол кайдан киреше келип атканын түшүнбөй туруп жазып атышат. Платформа жазгандар, көрдүңүздөр, Так, мына тармактык маркетинг ортомчуларды алып сатат. Маркетинг жагынан рекламага үнөмдөп атат дагы, ошол үнөмдөп калып туруп, анан биз содабыз үчүн жасап, уюштурган содабыз үчүн бизге төлөп атат. Мына могул сүрөттө көрүп атасыздар, мына толтура мына мисалдар мына. Мен айткан, ар бир 30%дан кошуп отуруп товар акыры 100 сомдон чыккан товар 1000 сомго айланып атат натыйжасында. Бул жерде еще складтар бар, еще доставка бар. Рекламаны көрүп атасыздар, реклама чыгаша кетип атат, Мына дүкөн өзү кошуп атат, НДСтер кошулуп атат, ошонун баары кошулуп 1000 сом айланып атат, 100 сом. Тармактык маркетинг айтат, макул 1000 сом айлансын, мен да 1000 сомдон сатайын. Бирок ошончо каражат үнөмдөп калтам. Орто жолдо бирөө компаниядан менен алып туруп бирөөгө сатса, ошонун 30%ын мен ушуга берем деп атат. Калган ортомчу жок бул жакта деп атат. Бизге ошон рекламага уюштуруучулар булардын кызматына мен көрүп турам, ошол даана төлөйм деп атат, Даана кызмат үчүн төлөйм деп атат. Так, бул сүрөттү көрдүңүздөр, муну да көрдүңүздөр, сүрөткө тартып алсаңыздар болот. Слайдтарды мен группага бөлүшөм, биздин командадагылар. Так, кийинкисен кеттик. Так, ошол кошумча мындайча айтканда компания өзүнүн фатканы окуп атам. Мындайча айтканда компания өзүнүн негизги кирешесин сатуу агенттери тарткан жаңы кызматкерлердин мүчөлүк акыларын эсебинен топтойт. Жок, адашуу. Мындай эмес, адаштыңар. Мен көрсөтүп бердим, ошол взнос төлөгөн үчүн эмес, соода кылган үчүн төлөп атат. Бул кадимки бизнестердегидей болот. Бул тажрыйба маани маңызы сүткорлук болуп эсептелген каржы пирамидасына окшош келет. Сүткорлук же риба жок экенин буга чейин экинчи пунктта дагы далилдеп бердим. Бул жерде да далилдеп бердим. Сүткорлук бул жерде жок. Фаберликте эч кандай мүчөлүк акы жок, айтып бердим бул боюнча. Фаберликте сатуу агенттери ишти баштоо үчүн чоң суммада товар сатып алуусу шарт эмес. Көрдүк, мына. Ошон үчүн 1000 сомдон бул жерге ал нерсе жок. Взнос дагы жок. Фаберликтин товарларынын баасы негизсиз кымбаттатылган эмес. Бирок негизсиз кымбаттатуу жана кымбаттатпоо боюнча буга чейин мен айтып кеттим, кыскача айтканда, батыштан келген компаниялардын баалары эмнеге кымбат тармактык маркетингде? Ал батыштан келген товарлар тармактык маркетинг эмес, дүкөн аркылуу сатылчу болсо дагы ал кымбат болуп турат. Эмнеге? Эмнеге дегенде, ал батыштан келди. Өндүрүшү кымбат. Ал жердин айлыктары жогору, ошон үчүн ошого жараша баа коюлган. Плюс ал жактан растаможка, доставка жана башкалар болуп кымбаттап кетет. Алардын эл үчүн бул орто баадагы товарлар болсо, биздин үчүн бул эл үчүн кымбат баадагы товар болуп калат. Эмнеге дегенде, алар баасын бизге жараша, биздин элдин айлыгына жараша өзгөрткөн жок. Компания өзү. Ошол эле баада сатып атат, ошон үчүн кымбат болуп калат. Мисалы үчүн чет өлкөдө айталы, там Филхигер же болбосо Zara же болбосо, могу биз билген көп Adidas жана башка фирмалар орто жашаган адам үчүн чөнтөгүнө ылайыктуу эле баалар. Биз үчүн бул 4000 сом бир эле костюм эмес, спорт костюму же болбосо 5000 же 10000 же 20000 дейбиз, Бирок 3000, 2000 доллар айлык алып аткан адам үчүн 100 долларга бир костюм алыш бул кымбат эмес да. 50 долларга костюм алыш деп алыш кымбат эмес. Биз үчүн кымбат болуп калат. Костюм дегенде мен спорт костюм айтам. Албетте костюмдар бизде ансыз деле ошондой баада. Спорт костюмдер мына ошондой. Ошого бул жерде ал жакта 100 доллар мен арзан айтып койдум, ошо 200-300 доллар болот. Мисалы үчүн Ленинг көрөлү, Ленинг кымбат. Ленингтен мисалы үчүн бир
шым алсаңыз эле, спорттук шым алсаңыз эле бир 10 000 тегерген болот, Жо үстү жагы да ошондой 10 000 тегерген болуп калат. Эми балаларды унутуп калдым, мен спорттук костюм көп кийбегендиктен адашышым мүмкүн. Мени оңдоп койсоңуздар болот эгер адашсам. Эмнегеден ал батыштан келип атат, ошол баада бизге келип атат. Кытайдан келип атса дагы ал Кытайдын дагы кымбат шаарлары бар, арзан шаарлары бар, билсеңиздер керек, Ошол Гонконг сыяктуу шаарлар, кымбат шаарлар. Ал жакта бүт нерсе кымбат турат. Батыш менен көп иштеген үчүн.